Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Бишкектин Октябрь райондук сотунда бүгүн экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын менчик Апрель телеканалына каршы сот иши аяктады. Сотко аларды Ахматбек Элдибеков, Азимбек Бекназаров жана Кеңешбек Дүйшөбаев берген. Мурунку жыйындардын биринде Атамбаев жөнүндө Элдибеков факты жок, кушактын негизинде жооп берип жатканын айткан. Жоопкердин деңгээлине түшүп, оозго кирген сөздү сүйлөгүм келбейт. Мен юридикалык жактан жана мындай ушул ишке тиешелүү гана фактыларды айткым келет. Эгерде жоопкер мен 4 жыл бою соттошуп, ошо материалды окуп койгонго убактысы болбосо, ал анын проблемасы. 3 доогердин ар бири 2 жоопкердин ар биринен 3 миллиондон сом талап кылган. Ошондуктан доонун жалпы өлчөмү 18 миллион сом болчу. Журналисттер жана адам укуктарын коргоочулар менен 17 жылы баш прокурор аркылуу соттошкондо мындай тарифти Атамбаев өзү орноткон жана азыркы доогерлер аны менен кыйыр түрдө болсо дагы Атамбаевдин уятсыз аракеттерин коомдун эсине салды. Атамбаевдин атынан 5 доо арызды баш прокурор Индира Жолдубаева өзү берген жана ал арыздар Конституцияга каршы келген президенттин ишкердигине кепилдик деген 2003 жылдагы мыйзамга негизделген. 5-6 сап жаңылык, тегерек столдон репортаж же 5-6 беттик аналитикалык макала үчүн дагы Атамбаев 3 миллиондон сом талап кылган жана ал 5 ишти караган бир дагы сот доо акчанын өлчөмүн азайта алган эмес. Натыйжада Заноза интернет басылмасы 5 иш боюнча 15 миллион сомго жыгылган. Анын баш редактору Дина Маслова 5 иштин бири боюнча 3 миллион. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова 5 иштин бири боюнча дагы 3 миллион жана негиздөөчү катары мен 5 иштин 3 боюнча 9 миллион сом Атамбаевке карыз болуп калганбыз. Бардыгы болуп 30 миллион сом. Азыркы сот болсо, Атамбаев ар бир доогерге 100 000 сомдон, бардыгы болуп 300 000 сом төлөсүн деген чечим чыгарды. Ошентип алардын талабы 1,7% гана аткарылды жана доонун 98,3% четке кагылды. Атамбаев соттогон журналисттерге мындай жыйынтык 3 уксада түшүнө кирген эмес. Атамбаевдик соттор Атамбаевдин талаптарын бир да тыйынга кемите алган эмес. Аны менен катар азыркы сот Апрель телеканалына болгон акчалай доону толугу менен кыскартып, жөн гана бул телеканал өз оосунда Атамбаевке канча убакыт берсе, ошончо убакыт эфирин эми доогерлерге да берсин деген чечим чыгарды. Былтыр 10 декабрда оого чыккан интервьюда Атамбаев мисал үчүн Дүйшөбаев бир кезде пирожки сатып алыш үчүн андан акча сурап жүрчү деп деген. Бул сот иштеринин акчалай гана жагы. Саясий жагын карасак, Атамбаев менен Апрелди сотко берүү менен азыркы 3 доогер сөз эркиндигине көп деле зыян тийгизген жок. Анткени алар Атамбаевдин телеканалынын же соттордун аракеттерине эч кандай деле басым жасай алган эмес. Атамбаевдин учурунда болсо, журналисттерге каршы бийлиги толуп турган президент менен күчүнө кирип турган баш прокурор аракеттенген жана аларга конституциялык сот дагы жардамдашкан. Утуп алган 30 миллион сомду доолагандан Атамбаев былтыр май айында баш тарткан. Бирок ошол 5 иштин бири боюнча Атамекен фракциясынын секретариатынын жетекчиси Талайгүл Токтокунова менен Канат Азиздин мойнуна илинген 10 миллион сомдон баш тартпаган. Ошол эле учурда алар 17 жылдын 1 мартында өткөргөн пресс-конференцияны толугу менен көрсөткөн Аки пресс агенттигин Атамбаев сотко берген эмес. Кечээ күнү болсо 27 февралда Бишкек шаардык соту Токтокунова менен Азиздин арызын карап, 17 жылдын 4 июлунда андай өкүм чыгарган Октябрь райондук сотунун судьясы Болотбек Абдуллаевдин чечимин жокко чыгарып, ишти кайра кароого райондук сотко жиберди. Акыркы мезгилде Атамбаевдин соттору кабыл алган чечимдер биринин артынан бири жокко чыгарылып жатат. Бирок эмне үчүн Атамбаевдин мезгилинде соттор ушунчалык кутурган деген суроо туулбай койбойт. Ошондо саламатта калыңыздар.